Ош шаарында Борбордук Азиядагы жаштардын ынтымагын бекемдөөгө багытталган окутуу башталды. Эл аралык жыйынга Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан чек араларына жакын жашаган айылдардын жаштары чакыртылган. Коңшу өлкөдөн келген жаштар тынчтыкты куруудагы жаңы ыкмалар менен таанышып, критикалык ой жүгүртүү, коммуникация жана башка көндүмдөр боюнча тренинг өткөрүлдү. Борбордук Азиядагы толеранттуулук жана тынчтыкты көздөгөн транс-чегарачылардын көп тараптуу диалог долбоорунун максаты чөлкөмдөгү тынчтыкты сактоо болуп саналат. Долбоордун бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн тажрыйбаларын башка өз аймактарында жайылтып, дебаттык клубтарды жана окутууларды өткөрөт. Фундамент наших дебатных клубов в Фергане, в Узбекистане. Бүгүнкү тренингтер дебаттар аябай натыйжалуу болуп жатат десем жаңылбайм. Студенттерге дебаттарды кантип өткөрүү жөнүндө түшүнүк алдык. Алдыда дебаттык клубдун фундаментин Фергана, Кыргызстан, Өзбекстанда, Кудай буйруса Тажикстанда өткөрүүнү пландап жатабыз. Бул тренингтер эмнеге маанилүү? Биз жаштарды маалыматты туура кабыл алуусуна жана аны туура берүүсүнө үйрөтөбүз. Отстоять свое мнение. Это будет трехдневный тренинг, и к нам приехали наши коллеги из Ферганского государственного университета. Бул 3 күндүк тренинг болот. Окутуулардан кийин студенттер тажрыйбалары менен өздөрүнүн университеттеринде жана региондорунда бөлүшөт. Тренингтер биздин студенттердин жашоо потенциалын жогорулатат деп ишенебиз. Дебатных турниров уже у себя в университетах своих регионов.